Ош шаардык кеңешине 5 партиядан 51 депутат шайланды. Жаңыдан шайланып келген эл өкүлдөрүнө мандаттар тапшырылды. Шаардык кеңештеги эң көп депутаттык орунду Жаңы Кыргызстан партиясы ээлеп 22 мандат алды. Андан кийин Ынтымак партиясы 10, Бир Бол партиясы 5, Милдет партиясы 6 мандатка ээ болду. Жаңы шайланып келген эл өкүлдөрү биринчи отурумда шаардык кеңештин курамын бекитип, төрагалыкка Болот Баетовду шайлашты. Баетов Ош шаардык кеңешинде буга чейин да депутат болгон, кесиби боюнча юрист. 51 депутатты колдоп, бүгүнкү күндө татыктуу ушул жерге алып келип шайлап берген үчүн биз Ош шаарынын элдин алдында көптөгөн көйгөйлөрдү укканбыз. Бир ай ичинде ошол көйгөйлөрдү чечкенге бардык депутаттар биргеликте иш аракеттер жүргүзөбүз деп ниет кылабыз. Кудай буйруп, Алла насип кыла турган болсо, алдыңкы 5 жылдыкта бизде пландар аябай көп. Ошол пландарды чогуу биргеликте ишке ашырабыз. Анан негизинен бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, мамлекетте өтө жаңыланууга, алдыга жылууга өтө чоң иш-чаралар жүрүп атат. Ошол иш-чараларды биздин депутаттар менен биргеликте колдоп бергенге негизги максатыбыз ошол. Бул аралыкта Мурас партиясына 8 мандат тийди. Бирок партия ичинде ичара мандат бөлүштүрүү адилетсиз болгонун талапкер Алимбек Аткурбанов айтып чыкты. Ал шайлоодо 568 добушка ээ болгон, бирок эң көп добуш алганына карабай, мандаттан куру калганын айтат. Ордуна шайлоочулардын 14 добушуна ээ болгон Ильяс Абдрахманов депутат болуп калган. Биздин партияда андай адилеттүүлүк болбоду. Биздин партияда себеби 3 лидер болуп, бири-бирине укпастан ушундай бир ифлас иштерди кылды да. По голосу дегенде мен 8-те турам. Мына көрсөңөр болот, 8-те. По списку 14-те турам. Булар башында айткан. Бизде башында партиянын конференциясы болгон, ачылыштары болгон, ошондо бардыгы айтылган. Эч кандай биринчи менен 53-үнүн немеси жок, айырмасы жок. Кеңири менет кылып келген адам келет деген, бирок тилекке каршы бүгүн андай келбеди. Аз бул жерде мына Ашимжан кызы Айпери деген аялдарда 86 голосто турат. Могул жакта Ашимжан кызы Айпери 86та турат. Негизи Андрей кызы Бегимай 147те турат. Анткени аталган партия мандатты бөлүштүрүүнү катар тизме боюнча аныкташкан. Шайлоо алдында эң көп добушка ээ болгон талапкер депутат болуп шайланат деген убадалар да берилген. Ага карабай шайлоонун жыйынтыгында эң аз добуш алгандарга мандат берилип калган. Шайлоого партияны баштап барган Кутманалы Абдрахман уулу айрым талапкерлер алдын ала макулдашылган чечимдерди аттап өткөнүн жөө келтирди. Бирок ичара макулдашууларда добуш менен тизилебиз деген факт болгон. Бул сөз ичара айтылган, бирок айрым талапкерлер бул алдын ала макулдашылган чечимдерге макул болбой, мындай партиянын чечимдери макул болбогон факт катталды. Бул боюнча дагы тактоолорду жүргүзөбүз. Ошол сөздүн жоопкерчилиги жөнүндө маселе турат. Демек, ошол сөздү аткарбаган талапкерлер жөнүндө сөз турат. Ал эми Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясы эң көп добуш алгандар депутат болуп келгенин билдирүүдө. Айрым партияларда гана кезектүүлүк алмашылганы менен түшүндүрдү. Булар партиялар түзүлгөндөн кийин ар бир талапкер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт да. Булар деген бардыгы эле добушту ким көп алган боюнча келишти. Андан кийин кезектүүлүктөр өзгөртүлдү. Кээ бир партияларда өзгөртүлдү, кээ биринде өзгөртүлгөн жок. Себеби алдыңкы катардагы номерде турган талапкер добуш ала албаса, ал кезектүүлүктү өзгөртүп берди да. Ошон үчүн арттагы дагы кээ бир депутат талапкерлер келди депутат болуп. Аймактык реформадан кийин Ош шаардык кеңешинде депутаттардын саны 51ге көбөйгөн. Анда 203 талапкер атсалышкан. Эске салсак, 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин 33 шаардык кеңештин жана 231 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо өткөн. Алмагүл Эрке, Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.